Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Билим берүүнүн жана педагогикалык ойлоодун тарыхы предметинен семинардык сабагыбызды баштайбыз. Семинардык сабагыбыздын темасы 18-20 кылымдарда 60-жылдардагы рус мамлекетиндеги талим-тарбия, Россиядагы мектептер жана педагогикалык ойлор. Бүгүнкү сабагыбыздын планы: байыркы Киев мамлекетиндеги тарбия, агартуу иштериндеги өзгөчөлүктөр, Россиядагы мектептер жана педагогикалык ойлор, Ушинскийдин өмүрү жана педагогикалык ишмердүүлүгү. Сабагыбыздын жүрүшүндө байыркы Киев мамлекетиндеги тарбия, агартуу иштериндеги өзгөчөлүктөр, Россиянын мектептериндеги окутуунун мамлекеттик системасы жөнүндөгү билимдерди алабыз. Ушинскийдин өмүрү жана педагогикалык ишмердүүлүгү жөнүндө түшүнөбүз. Ушинскийдин дидактикалык принциптерди билебиз. Теориядан алган билимдерди турмушта колдоно алабыз. Биз колдонуучу адабияттарды пайдаланып, студенттин өз алдынча иши боюнча Петр Бирдин агартуу багытындагы реформатордук иши деген темада реферат жазабыз. Европадагы ири феодалдык мамлекет Рус пайда болду. Анын борбору Киев. Ал феодалдык бытырандылык жана моңгол татар мезгилине келгенге чейин жашаган. Киев мамлекетиндеги маданияттын, эл агартуунун, тарбия берүүнүн, окутуунун жаңы формаларын өнүгүшү үчүн жагымдуу шарт түзгөн. Байыркы рус маданияты менен агартуунун калтанышы үчүн өз учурунда байыркы чыгыш мамлекеттеринде болуп өткөн маданий тарыхый процесстер зор мааниге ээ болгон. Орустун философиялык, педагогикалык ойлору теги сириялык Византия ойчулу Ион Дамаскиндин атын сактаган. Ал этика проблемасын козгоп, бир катар терең философиялык эмгектерди жазган. Анын негизги чыгармасы болуп «Билим булагы» аттуу эмгеги эсептелинет. Байыркы рустун ири ойчулу Максим Грек болгон. Ал Василий Үчтүн чакыруусу менен Россияга келген. Ал мында жазуучу, публицист, ойчулу катары калыптанган. Котормо эмгектеринин лексикографиялык чыгармалары алфавит боюнча аттарды түшүнүү, грамматиканын пайдасы жөнүндө аңгемелешүү жана акылмандын өз жаны менен сүйлөшүүсү жана башка. Рустун фольклордук чыгармаларында табият, өмүр, өлүм, сал-саналар жөнүндө, славяндардын тилдик өз көз караштарын чагылдыруучу мифтик сюжеттер таралган. Ыр менен жокто уйлоо, кошоктор, үйлөнүү үлпөтүндө ыралган ырлар, жомок, уламыштар болгон. Жомокторунда башка элдер сыяктуу эле бактылуу жашоо, акыйкаттын жеңиши тууралуу өз кыялдарын туюндурган. Ошондой эле макал-лакап, адеп-аклак жөнүндөгү мүнөзгө ээ болгон. Жазуусу мурун эле пайда болгон. Байыркы орус маданиятынын жана агартуучусу үчүн жазуу чоң мааниге ээ болгон. Славян ареби кириллицаны түзүү 9-кылымдын экинчи жарымына таандык. Мына ушундан кийин улуу славян агартуучулары Кирилл жана Мефодий диний китептердин грек тилинен славян тилине которгон. Руста жазуунун түзүлүшү христиан дининин орношуу менен байланышкан. Кириллица байыркы славян тилинин фонетикалык негизин эске алуу менен тамгалык үндүк грек алфавитинин негизинде түзүлгөн. Жазуу славяндардын жакындашуусуна, байыркы орус калкынын калтанышына жана адабият менен тилдин өнүгүшүнө шарт түзгөн. Балдарды тарбиялоого, сабаттуулукту жоюуга өбөлгө түзгөн. Руста алгачкы мектептер пайда боло баштаган. Летопись боюнча 988-жылы князь Владимир киевтиктер чогулгандан кийин белгилүү адамдардын балдарын окутуу үчүн чогулткан. Киевдин аялдар монастырларынын биринде аялдар окуу жайы түзүлүп, мында кыз балдар окуганды, ырдаганды, жазганды үйрөнүшкөн.
Ушул маалыматтардын негизинде 10-13 кылымда Киев мамлекетинде чиркөө монастырларынын алдында дин кызматчыларынын жана мамлекетке зарыл болгон сабаттуу адамдарды тарбиялоо үчүн окуу жайлар уюштурулган. Рус руханий гүлдөөгө жана жогорулашка Ярославдын тушунда жетишишкен. Ал улуу акылы жана күчтүү агартуучулук ишмердүүлүгү менен акылман Ярославдын акылман китеп жазуучуларды грек тилинен славян тилине которгон котормочуларды чогулткан. Педагогиканын тарыхында билинерлик из калтырган эстеликтердин ичинен энциклопедия болгон. 200дөн ашык бөлүм камтылып, мугалимдик багытка ээ болгон. Анда адептик, этикалык мазмундагы макалалар, диний белгилүү адамдардын айткан сөздөрү жазылган. Байыркы чыгыш славяндар 8-9 кылымда улуулук түзүлүштө жашашкан. Тарбиялоо ишинде Византиядан кабыл алынган христиан дининин таасири тие баштаган. Элдик педагогикада жүздөгөн жылдар бою элдин өзү тарабынан түзүлүп келген жана ал макал лакап жомок болмуштар эсептелинген. Ошол элдик чыгармаларды орус адамдардын идеялары, нраванык тарбиянын идеялары айтылган. Ал идеялар дөөлөттүк, боорукердик, кайрымдуулук, чынчылдык, мээнеткечтик, токтоолук, эрдик жана ата-энени урматтоо болгон. Орустардын элдик жомогундагы сүйүктүү каармандардын бири Иванушка ушул сапатка ээ. Жомоктор, болмуштар жазуу чыкканга чейин элдик чыгармачылыктын азыгы, орус элинин этикалык жана педагогикалык идеяларынын айтылышы чыгыш славяндардын балдары тарбияланып келген материалдар болуп салынат. Орус тилине жакын тилдерге байыркы болгар тилинде кол жазмалар пайда болгон. Андан кийин эски славян тилинде кол жазма китептер пайда боло баштады. 14-16 кылымда диний нравалык акыл насааттар айтылган, жыйнактардын чыгышы улана берген. Кол жазма адабиятынын жаңы тиби пайда болгон. Философиялык, этикалык, педагогикалык мазмундагы сөздөрдүн жыйынтыгы пчела деген ат менен түрдүү редакциядан чыккан. Кол жазма адабияттарындагы балдарды тарбиялоо жөнүндөгү кеңештери, көрсөтмөлөрдүн бардыгы диний нравалык мүнөздө болгон. 16 кылымда Домострой деген жыйнак түзүлүп, анда турмуш тиричилик, чарбалык иш, балдарды тарбиялоо жөнүндө насыят айтылган. Анда байыркы рустардын үй тиричилигинде абдан жакшы көрсөтүлгөн. Домострой балдарды Кудайынан корккондой, диний ырым-жырымдарды аткаргандай, улууга кыңк этпей баш ийгендей кылып тарбиялоону талап кылат. Тарбиялоодо катаал болууга, уруп согууга дагы кеңеш берет. Россиядагы мектептер жана педагогикалык ойлор. 1804-жылы университеттин карамагындагы окуу жайлардын уставы жарыяланган. Ошол документ менен мектепте окуутунун жаңы системасы түзүлүп, анын курамына окуу жайынын 4 тиби кирген: приходтук училище, уездик училище, гимназия, университет жана башка. Приходтук окуу жайлар 1 жылдык окуу мөөнөттүү болуп, шаардагы, айылдагы бардык кичине чиркөөлөрдө ачылууга тийиш болчу. Максаты биринчи уездик окуу жайларга даярдоо, экинчи элдик төмөнкү катмарларынын балдарына диний тарбия берүү, аларды окуганга, жазганга, санаганга үйрөтчү. Өкмөт ал мектептер үчүн атайын каражат берчү эмес. Окуу планында төмөнкү окуу предметтери кирген: Кудайдын закону, адептүүлүккө үйрөтүү, окуу, жазуу, арифметика жана башка. Мектептерде сабак жумасына 9 саат болууга тийишели. Бардык предметти 2 гана мугалим берчү. Алардын бир жумалык окуу жүктөмү 28 саатка барабар болгон. Ар бир мугалим 7-8 предметтен сабак берүүгө милдеттүү болушкан. Уездик окуу жайлар 2 жылдык болуп, ар бир губерниялык жана уездик шаарларда бирден ачылууга тийишели. Максаты биринчи окуучуларды гимназияга өтүүгө даярдоо, экинчи артыкчылык укугу жок, эркин элдин балдарына өнөр жайга ылайык зарыл билимдерди берүү.
окуу планында Кудайдын закону, адамдардын жана атуулардын милдети жөнүндө деген китепти үйрөнүү. Россиянын грамматикасы, орустун географиясы, тарыхы, арифметикасы, геометриянын башталгыч эрежелери, технологиянын башталгыч эрежеси, сүрөт бардыгы 15 окуу предмети кирген. Гимназиялар ар бир губерниялык шаарда негизги элдик училищелердин базасында түзүлгөн. Алар жок жерлерге жаңы орто мектеп ачуу сунуш кылынган. Мөөнөтү 4 жылдык болгон. Максаты биринчи университетке даярдоо, экинчиден тарбиясы жакшы адамга билим берүү зарыл болгон. Окуу планы эң кеңири энциклопедиялык болгон. Ага латын, немец, француз тилдери, география, тарых, философия жана эстетикалык илимдердин башталгыч курсу, математика, технология жана сүрөт кирген. Гимназияга 8 мугалим жана жумалык жүктөмдөрү 16-20 саатка жетип, сүрөт сабагына өзүнчө мугалим сунуш кылынган. 1786 жылы окутуунун турмуш менен байланыштыруу сунуш кылынган. Мисалы, математика менен физика мугалими окуучуларды сыртка алып чыгып, аларга тегирмендин, ар түрдүү машиналарда жергиликтүү өнөр жайларды көрсөтүшкөн. Көрсөтмөнү окутуу максатында гимназияларга китепкана, географиялык карта жана атлас, глобустар, машинанын чиймелери, моделдери, геометриялык фигуралар, приборлордун, физика сабагы үчүн көрсөтмө куралдар сунуш кылынган. Гимназиянын акча каражаттарынын толугу менен мамлекет өзүнө алган. Гимназияны бүкөндөр окутууга жөндөмү бар деген экзаменге бергенден кийин уездик жана приходдук мектептерге мугалим болууга укуктуу болгон. Андан кийин университеттер. Университеттер элге билим берүү системасынын эң жогорку баскычы болчу. Университеттерде шайланган кеңеш башкарчу. Профессорлор, ректорлорду, декандарды шайлашчу. Аларга илимий коом түзүүгө, типография күтүүгө, газета, журналдарды окуу жана илимий адабияттарды басып чыгарууга уруксат берген. Негизги максаты мамлекеттик кызматтардын бардык түрлөрүнө агартуу иштерине чынеликтерди даярдоо болчу. Крепосттук түзүлүш пайда болгондон кийин кыйынчылыктарга карабастан өлкөнүн мектеп жана иши улам өсүп олтурду да, анын өсүшүнө капиталисттик мамилелердин өнүгүшү, элдин көбөйүшү, айрыкча шаар элинин өсүшү, сабаттуулукка болгон талаптардын жогорулашы, алдыңкы окумуштуулардын жана мугалимдердин иштери себеп болгон. Ата мекендик согуш башталаардын алдында Россияда 47 губерниялык шаар, гимназия, уездик приходдук жана кенже окуу жайлар болгон. 20-кылымда эл агартуу министерствосу гимназияларга окуу китептерди түздүрүү жагынан уездик окуу жайларга кээ бир сабактар боюнча окуу китеп түзүүгө бир катар чоң иштерди жүктөгөн. Аларды түздүрүүгө баарынан мурда орустун университеттеринде сабак беришкен чет элдик профессорлор тартылган. Ушинскийдин өмүрү жана педагогикалык ишмердүүлүгү Ушинский Тула шаарында туулган, балалык кези Новгород-Северскийде өткөн. Орто билимди Новгород-Северскийдин гимназиясынан алгандан кийин Ушинский Москва университетинин юридикалык факультетине кирген. 1844 эң сонун баалар менен бүтүрүп, 22 жашында камералык илимдердин укук, мамлекеттик укуктар жөнүндө жалпы түшүнүктөрүнүн ичине камтыган профессорунун милдетин аткаруучу болуп, Ярославскийдеги юридикалык лицейге дайындалган. Бирок 2 жылга жетпей Ушинскийдин профессордук ишмердиги үзгүчүлүккө дуушар болгон. Анын лицейинде студенттердин арасында тартипсиздикке байланыштырып, прогрессивдүү түшүнүктөрү үчүн 1849 жылы билгизбей туруп профессорлордун катарынан
чыгарган. Ал Гатчин институтуна мугалим болууга жетишти 1854 жылы. Андан кийин инспектор болуп дайындалып, башталып калган коомдук педагогикалык кыймылдын таасири менен 1857-58 жылдарда тарбиялоо үчүн журнал деген журналга бир катар макалаларды жарыялаган. 1859 жылы Ушинский Смольный институтунун асылзат кыздар классынын инспектору болуп дайындалды. Институттун окуу тарбия ишине каршылык көрсөтүүсүнө карабастан радикалдуу түрдө оңдоп жиберген. Жаңы окуу планын киргизген. Анын негизги предмети болуп орус тили эсептелинет. Аларды орус адабиятынын мыкты чыгармалары менен тааныштырды. Физика сабактарында тажрыйба жүргүздүргөн. Тарбияланып жаткан кыздарды коомдук пайдалуу эмгекке даярдаш үчүн жалпы билим берүүчү 7 класстан тышкары 2 жылдык педагогикалык классты киргизди. Ушинский 1860-61 жылдарда эл агартуу министерствосунун журналын редакторлоду. Ал журналдын ишин кескин түрдө өзгөрттү. Кургак жана кызыкчылыгы аз официалдуу мекемелик журналды кызыктуу илимий педагогикалык журналга айландырган. Ушинский чет мамлекетте 5 жыл жүргөн. Ошол мезгилде бир катар өлкөлөрдүн аялдарга билим берүү системасы менен таанышты. Швейцариянын башталгыч мектептеринин ишин үйрөндү. Эне тили деген ат менен класста окутуу үчүн эң сонун китептерди түздү. Ага методикалык жардам көрсөттү. Ал өзүнүн катуу оорусу менен алышып, колунан келишинче көбүрөөк иштеп калуу үчүн шашылып, бардык күчүн жумшаган. Россияга келгенден кийин ал көпкө жашаган жок. 1870 жылы 47 жашында дүйнөдөн кайткан. Өзүнүн өмүрүндө эң көп иштерди жасаган. Ушинскийдин дидактикалык принциптери. Ушинский өзүнүн дидактикалык көз караштарынын негизинен родное слово окутууга колдонмо, Швейцария боюнча педагогикалык саякат деген макалаларында баяндаган. Ал окутууну балдардын психологиялык жашы өзгөчөлүгүнүн негизинде курууну талап кылган. Көбүнчө ал окутуу мезгилинде балдардын көңүл буруусун пайдалануу жөнүндө баалуу кеңештерди айткан. Көңүл буруунун эки түрү, активдүү жана пассивдүү, ээрсиз болоорун белгилеген. Ушинский балдардын жаш өзгөчөлүгүнүн көңүлүнө алуу менен пассивдүү көңүл бурууну өнүктүрүп, аны активдүүлүккө жеткирүү керек. Адам келечекте ошол активдүү көңүл бурууунан пайдаланат деген. Эске сактоо жана жаттоо жөнүндө мындай деген. Унутуп калууну кайра эскертип туруучу кайталоолор менен балдардын өз эсине ишенүүсүн тарбиялоо керек деген. Көрсөтмөлүү окутуу принцибин Ушинский негиздеп, биздин билимибиздин жалгыз булагы балдарга сырткы сезим аркылуу тикке берилүүчү тажрыйба болууга тийиш. Тышкы дүйнөдөн биздин тикке кабыл алган образыбыз, биздин ойлонуу жөндөмдүүлүгүбүз иштеп чыга турган жападан жалгыз материал болуп эсептелет деп жазган. Анын сөзү менен айтканда, окутуунун бул жүрүшү конкреттүүдөн абстрактуу жолу, элес алуудан ойлонууга баруу жолу, чыныгы табигый жол. Ал ачык психологиялык закондорго таянат. Көрсөтмөлүү окутууну теориялык жагынан иштеп чыгууда жана көрсөтмөлүүлүктү колдонуу принцибине Ушинский эң көп баалуу пикирлерин кошкон. Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз рус мамлекети жөнүндө, Россиядагы мектептердин абалы, талим-тарбия жана Ушинскийдин эмгеги жөнүндө маалыматтарды алдык. Андан кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла. Көңүл бургандарыңар үчүн чоң рахмат.